Адахан Мадумаровдун мамлекет үчүн кылган иштери көмүскөдө калып, анын эмгегин тарыхтан өчүрүү аракеттери дагы күч болгон. Азыр эл аралык деңгээлге чыгып, бүтүндөй Кыргызстан сыймыктанып жүргөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бирден бир демилгечиси экенин көптөр биле бербеси керек. Ал түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысынын орун басары болуп турганда, бул иш-чаранын кыргыз жеринде өтүп калуусунда эмгеги зор. Кыргызды таныткан, кыргыз мамлекетин таныткан бренд болуп калган көчмөндөр оюну, биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштурушунда дагы өзүнүн өзгөчө салымын кошту. Кыргыздын жана улуттук оюну Көкбөрү оюнундагы баягы эл аралык федерациясынын түзүлүшүндө, эл аралык деңгээлге чыгышында дагы андан ары кеңейишине дагы өзүнүн салымын кошту. Мына бүгүнкү күндө мен айтканым, баягы көчмөндөр оюндарын өткөрөбүз десем, Мадумаровдун кылар иши жокпу деп күлгөн сыяктуу эле. Мен бүгүн ушул маселелерди айтып атсам, бүгүн да күлүшөт. Бирок көрөсүз 7-8 жылдан кийин ушул аябагандай балык башынан сасыган, биздин мамлекетте балык башынан сасыган, ошол башы тазаланмайынча эч качан бул коррупциянын куйругу бүтпөйт. Кадровый бизнес деп айтып эле жүрүп атпайбыз. Эми жалгыз Мадумаров айтып аткан жок, Кыргызстандын ар кандай чекисине барсаңыз, кече Алымбек өткөндө айткандагыдай бардык нерсенин ставкасы бар да. Базардын ставкасы бар, дүкөндүн ставкасы бар, лицензиянын ставкасы бар, кызматтын ставкасы бар, акимдердин ставкасы бар. Мен кече айтсам, андай маалыматым жок экен деп атасыз. Биз чырылдап аткан менен кийинки бала чаканы ойлошубуз керек. Эмне алып калып атабыз? Бир кирпичтен түзген бүт короо сарайлардын баарын калпек алып коебуз. Менчиктештирүү эти болуп калса ушул жакшы болот бизге. Анан гүлдөп өсөт деп отуруп менчиктештирип, кыйынга менчиктештирип отуруп, анан бүт баарын талкалап, кирпичин кирпичтей, шифирин шифирдей сатып, ошол жерде жыргап жатып калып. Мына ошону докем сурап атат кандай эле деп. СССРдин скелети деп айтам мен ошону. Бүт короо сарайлар аны да жеп жулуп жок кылыш керек эле, бирок бетон болгон үчүн туруп калды. Аны да чагып ичиндеги зымын алчы Кытайга сатып атабыз. Металл кылып. Калппы, жалганбы? Же Кыргызстанда болбой атабы мындай көрүнүштө? Болуп атат. Демек кеп бийликте эмес экен. Кеп элде экен. Мына ата-энеңер Актала районунда кимге чуркашты? Парламенттик шайлоого, президенттик шайлоого кимге чуркашты? Баарыңар билесиңер. Эмне үчүн? Баракелде, мына акча берди. Жээнбеков мынчадан берип атат, Бабанов мынчадан берип атат. Чурка, бөл. Силерди бөлүп деле койсо керек, Сен баарын бир жака чуркап алып, эмне болбогула, бөлүнүп барып акча тапкыла деп. Ошол кыздарым менен, жигиттер, балдар, ошонун баары арам экенин билеби? Билбейт. Билбей калды, арам. Керемет сөз бар да. Баарын жагам деп өзүмдү жоготуп алдым дейт. Өзүмдү жагам деп жалгыз калдым. Бак сөз, керемет сөз. Мага ушунчалык катты таасир кылат ошол сөз. Анан таразага коесуң. Баарын жагып жашагым келеби, же өзүмдү таап жашагым келеби? Мен өзүмдү тандап алдым. Мен өзүмдү табышым керек дагы. Жаратканды таанышым керек дагы. Эч бир кишиге жагайын деген оюм да жок. Мындай бир аракетим да жок. Баары эч качан эч кимге жакпайсың баары. Ошон үчүн өзүң менен өзүң болгонуңдан өткөн. Бирок саясатта бул мүмкүнбү, саясат? Ошол жана шайлоолор кымбат болуп баратат дегенде, үчүнчү дүйнөдөн биринчи дүйнөдө деген Ли Куан Юнун китеби бар. Ошондо Ли Куан Ю айтып атат. Салижан жигит Раматулла кайчылы. Кыргызга кыргызча сүйлөсөң эле ишенбейт дагы. Ошону эле орусча айтсаң, ой, акыл берген экен Кудай деп калат деп. Орусчан да кыргыздын, аң сезим орусчан болуп. Мына ошол Ли Куан Ю айтып атат, Мадумаров эмес. Ли Куан Ю айтып атат. Шайлоо канчалык кымбат болсо дейт, мамлекетте кымбат болсо дейт, ошончолук коррупцияга жол ачылат деп атат. Ой, Кудай берген экен акылды. Ли Куан Ю айтып атат. Кыргыздын шайлоосу бүгүн болуп карап көргүлө. СДПК канча акча коротту, республика канча акча коротту, Кыргызстан канча коротту, өлүгү канча коротту. Карап көргүлө. Күздө айттым эле, бир эледен, бир атадан туылган 3 партияны алып келетат деп. Көзүңөрдү ачкылайлы кыргыздар деп.
күнөө баарыбызда бар. Неге? Мына ошол бийлик тараптагыбыз бийлик менен каршы күрөшө тургандарда идrak баштарын бириктире албай болгон шорду кыргызбыз биз. Ар бири кокту колоптон көчкөр чыгарган кыргызбыз биз. Эл биримдикте болуш керек эле. Эл муштумдай түйүлүшү керек эле. Бирок ачык айталы, саясатчылардын дагы коюнундагы котур таштары бириктирген жок бизди. Биз муштумдай түйүлмөйүнчө дайым бийликтин жеми болуп келебиз. Көзүбүздү ачышыбыз керек, ойлонушубуз керек, толгонушубуз керек. Мына ушул канчалаган акча менен сатып алган жогорку кеңеш мен сиздерге айтайын, эч качан кыргыз кызыкчылыгына кызмат кылбайт.